Жаштыгыбызды эстеп, мынандай дүмбүлдөрдү кылып, азыр тоодо отурабыз. Астында мына картошка. Бисмилла. Мына астында картошка, колубузда дүмбүл. Мынантип азыр варенядан кийин, вареня кайнатып, варениядан кийин ушинтип отурган учурубуз. Албетте мекендештерим, жаштыкты бардык адам сагынат. Чоңбу, кичинеби, күнөөкөрбү, күнөөсүзбү, жакшыбы, жаманбы, байбы, кедейби айырмасы жок. Бардыгы сагына турган учур бул жаштык. Биз жаштыгыбызда жеке менде эч ой түшүк маселе болгон эмес. Ошол не болсо ботинка жыртылабы, көйнөк жыртылабы атаңа айтып, апаңа айтып, бардык маселеңди чечип алган учурлар. Кийин качан чоңойом деп өтө көп суроолорду берип, апама келип, папам мен качан чоңойом деп суроо берип, ошол учурларды эстеп, азыр баягы машалла пакетибиз да учуп кетти. Ушул кошунабыз Миталибакадан сурап дүмбүл алып, дүмбүлдү жеп, кээде сурабай калса, жок болуп калса, чириген алмаларды жеп, чириген дүмбүлдөрдү жеп, жедирген учурлар. Албетте сурабай алсаң ошондой болот да. Ошо жаштык учурларды сагынат экенсиң да киши. Ким болбогун баары сагынат экенсиң. Ошондуктан да балалык десе бардыгынын көзүнөн жаш чыгат. Бардыгы жаштыкка да кайткысы келет. Бирок айта турган мен маселем, ошол жаштык учурда суусаса кандай суу берилгени, кумары канганы сыяктуу, жаштык учурда тарбия өтө маанилүү роль ойнойт. Айылда жоопкерчилик менен чоңойт экен да балдар. Мисалы 2 тоок бар, 2 мышыгы бар, 2 уyu бар, ошолорду карап, карагын деп жоопкерчиликти алып бала чоңойт экен. Квартирада, шаарда эч кандай жоопкерчилики жок, жоопкерчиликсиз болуп чоңойт экен да көп балдарыбыз. Ошондуктан айылга бардырыш керек, айылдын атмосферасын, айылдын мындай тынч жашоосун. Бул жакта азыр дарыянын үнүнү, бул жерде мынандай айтор кыскасы жаштыкка эң чоң элестер ушу жаштыкта болот экен да. Жаштыкка кайтканга аракет кылышыбыз керек экен. Мына айга карап, азыр асман, жылдыздарды карап, айларды карап, жарык үйлөрдү карап, бир бай бар экен. Бир окуя эсиме түшүп кетти, азыр айтып берейин. Бир бай бар экен. Бай баласын алып алып жүр, бир айылга айландырып келейин. Бул кедей байкуштар кандай жашашын бир көрсөтүп келейин деп айылга алып барат экен. Айылга барып 10 күндө эс алып, каникулу бүткөндөн кийин школасы башталаарда кайра шаарга алып жөнөйт экен баласын. Алып жөнөрдө айыл жактыбы, айыл кандай экен, бул байкуштардын жашоосу жактыбы десе, ата дейт, биз телевизордон көргөн нерсени булар реал көрөт экен дейт. Ачык асман, жылдыздар, көк-мөк асман, күндүзү дагы, түндү дагы жан дүйнөсү өздөрүнүн асманы бар экен. Биздечи квартира, өзүбүздүн асманыбыз жок дейт да. Айылда чындап, биз бир жылда бир барып тоого эс алсак, булар ар дайым ошо тоодо экен. Эс алып жашайт экен булардын жашоосу дейт да. Биз натурал каймакты издеп таппай жүрсөк, булар ошол жерде сепаратордон чыгарып ыстык каймакты ошол жерде ичишет экен. Жегени да таза, атмосферасы да таза, аурасы таза. Жакшы адамдарды биз шаардан издейбиз. Буларда бүт жакшы кичпейил адамдар, кимисине кирсең, үйүнө кирсең тамак берет экен, сыйлайт экен. Сонун адамдар экен. Айтор, биз шаарда издеп таппай жүргөн жашоо ушул айылда экен, тезирээк келип турайлы ата дейт экен да. Ошондо атасы мына жерге тебет экен. Азыр бисмилла деп сөздү көбөйтпөй, мынандай күйүп кеткен макабыздан жейбиз кана. Бисмилла. Машалла. Бул дүмбүлдүн басыга эч нерсе жетпейт. Бисмилла. Алхамдулилла. Сон сиздер да биширип жеңиздер. Картошкабыз калды.